Айтып атам бул Кытайлар азыр только ошо форточка издеп атат. Буларга форточка вообще бербеш керек. Форточка бербеш керек. Булар мына өзүбүздүн жакын соседтер казактар келип деле биз мындай өзүнүн кыргыздар менен штация кылып эле иштеген. Булар вообще өзү тоготпой жатат чын-чынына келгендечи. Мен баягында эме кылган жокмун, баягы поджигать наркотики деген ой келбесин. Азыр чын-чынына келгенде көп эле несправедливый нерселер болуп атат да булардачы. Мен азыр айтып атканым себеби бул жерде ал цементтен сырткары деле көп нерсе бар да бул жердечи. Көмүр, башка бул эмелер бар, сырьёлор бар. Мурда ушул өзүнүн кыргыздар эле ушул жерден тирикчилик кылат эле да, көмүрүн алып келип, сырьёсун алып келип. Азыр булар келгенден кийин бар жокту монополия кылып албадыбы? Кытайларды коюп, көмүрлөрүнө чейин кытайлар алып кирип атат да. Бул деген туура эмес. Биздин Кыргызстанга инвестор болуп кирди, өзүнүн тоолорду, жерлерди сатып бизге цемент кылып акча табып атат. Ошого ыраазы болуш керек да, адам инсап кылыш керек да. Ошол зачем башка кыргыздарды тийип дейм да. Азыр мына көмүр, сөмүр бардыгы недовольны азырчы. Бүт мурда кыргыздар иштетип аткан нерселерди бар жокту эле Кытайга алып берип коюп атат. Мен ошон үчүн эле мына жан күйүп атат да, чын-чынына келгендечи. Булар мага күн көрсөтпөй жатат вообще. Чын-чынына келгенде булар өзүн вообще баягындай бессмертный эле чувствовать кылышып алды бу жерде. Ошо дилелерди ар бирин отдельный чакырып алып, өздөрүнчө бир какой-то бир нерселерди айтып, өздөрүнчө бир баягы өзүнүн левый движениясын кылабыз деген максатта мен иштен конкретно эле түртүп коюшту да. Кече Өзбекстанды алып бир Кытайды өткөргүзүп коюшту, Петр дегенди. Мен мурда Өзбекстанды карайт элем. Буларга ошентип, ошондой условияны алып, допустим, Кыргызстанда жүргөнүнү түшүндүрүп коюш керек да. Булар өзү вообще түшүнбөй эле, чересчур эле баягындай болушуп алды, чын-чыныга келгендечи. Мен ошого кече заявление жазам, сен берки Дима суранып атат, азыр ана KPI алгычабыз туруптур депчи. Былтыркы KPI-бизди ала элекпиз да. Сен ого чейин заявление жазсаңыз, KPI-ңи төлөбөй коюшат да. Ошого азыр күтүп турам. Апрелдин 11-inde KPI-биз бериш керек. Булар менен уже иштеше албай калдым да, чын-чынына келсем. Кысышып эле иш көрсөтпөй. Анан биздин өзүбүздүн кыргыздар деле билесиз го, бу жерде иштеп жүргөндөр бардыгы тагына киришип алган да, пахтаны коюп. Буларга жакшы көрүнүш үчүн. Буларсыз деле тирикчилик өтө берет, Аллага шүгүр. Биякта иштейм десем иш толтура. Карап турайлычы эмне болот экен дальше.